Саламатсызбы кадырман угарман, ошондой эле 24 ТВ телеканалынын телекөрүүчүлөрү Маралдын түз эфиринде Тарбияда танапис жок программасы. Аны мен Айжамал Толубай алып барам. Бул уктуруу Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешкен долбоору экенин эсиңизге сала кетейин. Тарбия бул коомдогу эң зарыл функция. Тарбия балдарды бардык жактан, адеп аклак болсун, дене жагынан болсун, акыл эс жагынан болсун, максатка ылайыктуу багытта калыптандыруу процесси. Ал эми ошол тарбия берүү бул коомчулуктун бирдиктүү ишмердүүлүгү аркылуу ишке ашкан нерсе болуп эсептелет. Учурда балдарды тарбиялоодо ата-энелердин орду кандай? Алар өздөрүн ошол тарбия берүү боюнча канчалык деңгээлде калыптандырып жатышат? Анткени бизде кеп бар, ошол үйрөтүүдөн мурда үлгү болуу керектигин адистер белгилеп келишет. Бүгүн биз ошол энелер мектеби тууралуу кеп кылабыз. Тактап айтканда, келечекте эне болуучу кыздардын тарбиясы темасын талкуулайбыз. Ал үчүн бизде конокто Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын Саадаш Абдылдаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Динара Сарбашева. Айым, саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун окуучусу шакирти мугалим Айнура Каландарова. Айымдар конокто, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Айтсаңыз, ошол Айнура айым алгач эле энелер мектебинин ишмердүүлүгү тууралуу жалпы угармандарга жана көрөрмандарга кыскача айтып кетсеңиз. Жакшы болот. Гапыр агай Баткен облусундагы Лелек районунун Жаштык айылында номер 3-гимназияны 1996 жылы ачкан. Ошол 96 жылы эң алгачкылардан баштап окуп баштаган окуучулардан болобуз. Анан 98 жылы агай энелер мектебин ачып, өзүнүн окуучуларынын энелерин окутуп баштаган. Мындайча айтканда, Кыргызстан боюнча энелер мектебин эң алгачкылардан болуп ачып негиздеп окутуп баштаган да. Анан жыл сайын ал жерде энелерди стабилдүү окутуп келет. Атайын программа өзүнүн жол жоболорунун негизинде энелерди окутушуп, кадимкидей алар журнал ачып, ал жерге энелердин тизмесин жазып, анан энелер кадимкидей жанагы атайын программа негизинде окутулуп, анан жыйынтыкталганда аягында алар экзамен тапшырышып ошол жерден. Анан аларга атайын сертификаттар берилип келет да. Айтсаңыз, ушу энелер мектеби кандай максатта ачылды эле, анан учурда ошол максатына жете алдыбы? Энелер мектебинин ачылуусунун негизги максаты балдарга жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөндүгүн агай өзү изилдеп, мындай түшүнүп билгенден кийин ошол айыл жериндеги энелерге үй бүлөдө балдардын тарбиясы боюнча, балдардын адеп акылактык тарбиясы боюнча, мектепке даярдоо боюнча кыскача педагогикалык түшүндүрмө, маалымат берүү болгон да. Анан ошол энелерге, болочоктогу энелерге, жаш энелерге айрыкча ушул балдардын тарбиясы боюнча жоопкерчиликти, анан кызыгууну ойготуу болгон да негизинен. Анан ошол балдардын мектепте эмне себептен сабакка даяр эмес келет, эмне үчүн сабакка кызыгуусу жок балдарда. Анан мисалы сабакта мугалим көбүнчө сабак 45 мүнөт болсо, ошонун көп эле убактысы балдардын мисалы жүрүм турумуна, тарбиясына кетип калат да. Мисалы тынч отур, тиги дептериң эмнеге калып кетти, китебиң эмнеге калып кетти, анан сабакка эмнеге келбей койдуң, анан сабактан эмнеге качып кеттиң, ушундай маселелер көп болот го. Анан ошолорду изилдеп отуруп, эмне себептен мындай маселелер, көйгөйлөр келип чыгат деп агай анан ошол эң негизги тарбиянын башаты бул үй бүлөдө экендигин агай билет, аңдап билгенден кийин ошол энелердин балдардын тарбиясына даяр эместигин көз жеткенден кийин агай ошол энелер мектебин ачып, ошол энелерди бала тарбиясы боюнча окутуп үйрөтүп баштайт да. Динара айым, айтсаңыз, ошол энелер мектебинин жаңыдан гана катышуучусу катары учурда бул ошол энелер мектеби канчалык эффективдүү болуп атат? Бул ушул иш аракеттерди биз коомчулукка дагы да жайылтышыбыз керекпи? Ооба, сөзсүз түрдө жайылтышыбыз керек. Эне окумайын бала окубайт экен. Үй бүлөдө негизги ролду эне ойнойт да. Ооба, туура, ата-эне экөө тең бала тарбиясында жоопкерчилиги бар. Бирок көп эмгек энеде болот. Бул биринчиден. Анан экинчиден ошол эне мектеби абдан керек. Бул биринчиден ата-эненин балдарды тарбиялоодо, окутууда жоопкерчилик жогорулатуу. Анан мектеп, ата-эне, окуучу үч илтигинин байланышын чыңдоо. Ата-эне мектеп менен байланышканда гана
билим сапаты да, тарбия сапаты да жогорулайт да. Үчүнчүсү ошо баланын билим сапатын жогорулатуу керек. Себеби балада тарбия болбосо бала окубайт. Ошондуктан биринчи кезекте биз тарбияга көңүл бөлүшүбүз керек да. Анан ушул убактан пайдаланып мен ушул агайыбызга чексиз ыраазычылык айтып кетерлик. Себеби агай ушул ата-энелер сиздер үчүн деген сонун китепти жазыптыр. Бул китепте ушундай жалпак жөнөкөй тил менен ата-энелерге түшүнүктүү кылып жазылган. Баланын төрөлгөнүнөн баштап мектепти бүткөнгө чейинки баланын психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрү, алардын ден соолугуна кандай кам көрүш керек, канча жашында кандай сүйлөш керек, канча жашында китептерди окуп бериш керек, кыскасы баардыгы тең ушул китепте жазылган. Анан мен ушул агайдын эне мектебин колдоп кетерлим жана мүмкүн болушунча баардык мектептерде ушул эне мектеби түзүлсө деп айтат элем да. Ошо Айнур айым айтсаңыз, мисалы энелер мектеби кыздар тарбиясына кандай көңүл бурат? Деги эле учурда кыз балдарды тарбиялоо адебине токтолуп кетсеңиздер. Энелер мектебинде мисалы агайдын бул китебин өтө мындай керектүү китеп, айта кетпесем болбойт. Ата-энелер сиздер үчүн деген китеби бул агайдын ошол 25-30 жылдык тажрыйба эксперименти негизинде жазылган китеп. Бул китептин ичинде эркек балдарды кантип тарбиялоо керек, кыздарды кантип тарбиялоо керек, анан этнопедагогика баары камтылган китеп да. Баланын тарбиясы, адеп ахлагы жана билимин кантип жогорулатуу керек бар берилген. Ошондой эле эже сиңди тарбиясы боюнча жазылган кенен. Бул жерде мисалы үй бүлөдө мисалы чоң кыздар мисалы эжелерин жакшы тарбиялап даярдап койсо, алар сиңдилерин дагы ошол өздөрү мындай үлгү көрсөтүп, тарбия кичинекейлерин тарбиялаганга чоң көмөк жардам берет да. Өзүңүздөр бул китепти окусаңыздар, бул ичинде өтө кенен берилген ошол кыз тарбиясы боюнча. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, акыркы 2-3 жылдан бери, 2018 жылдан бери гимназияда болочу энелер мектеби ачылган. Бул жерде 9-10-11 класстын окуучуларын, кыздарын ушул программа, ушул китептер негизинде окутуп келет да. Тагыраак айтканда кандай нерсе алар мисалы эмнеге окутат аларды? Ошол турмушка тарбиялайбы? Бир эле билим жагын алып кетпестен, ал жерде агай мисалы адеп ахлактык тарбиясы боюнча айтат дайыма. Кыздардын жүрүм туруму боюнча, өзүн алып жүрүүсү боюнча, келечекте силер болочоктогу энесиңер. Бала тарбиясына силер азыртан даярданып барышыңар керек. Билимиңерди өстүрүшүңөр керек, кругозоруңарды өстүрүшүңөр керек. Эртең силер балалуу болгондо, силер уже окуп кругозоруңарды өстүргөнгө жетишпей каласыңар дейт да. Анан балаңар болсо тили чыкканда, эмне себептен сиз көп нерсени билбейсиз, эмнеге сиз ушуларды билбейсиз деп балаңар өздөрү кайра силерге суроо бериши мүмкүн дейт да. Ошого силер кругозоруңарды өстүрүшүңөр керек, билимиңерди өстүрүшүңөр керек. Андан сырткары келин болгондон кийин келиндик кызматты, кайната кайненеге кандай кызмат кылыш керек, алардын көңүлүн кантип табыш керек. Ошол жөнүндө дагы агай айтат. Анан дин жөнүндө дагы кыскача айтып кетет да. Ар тараптан жанагы кыз баланы тарбиялоо боюнча маалымат берип, ар тараптан даярдайт да. Динара айым, сиз айтсаңыз, ошол учурда мисалы кыз балдарды тарбиялоо адебинде кандай өзгөчөлүктөр болушу керек, камтылышы керек учурда? Эми мисалы кыздарды тарбиялоосу боюнча азыр мектепте да, жогорку класстарда жана кыздар кеңеши деген бар. Мен мектепте иштеп аткандан кийин өзүм бир аз жылдары, бир аз эмес, көпчүлүк эмгек жолунда мен ошо тарбия боюнча директордун орун басары иштеп калып, бул маселе менен таанышмын. Кыздар кеңешин түзүп, баягы кыздарды алып калып, кыздар үчүн кыздарга ошо жүрүш турушук, баягы кыз адеби кымбат дегендей. Анан кийин ошол айылда кадыр бактуу энелерди чакырып, алар менен ошондой эле медицина кызматкерлерин чакырып, кыздардын ден соолугу, баягы жетилүү курагы жөнүндө. Бирок ошентсе дагы энеден ашкан тарбиячы жок деп ойлойм да. Кыз балага энеден өткөн тарбиячы жок койсо. Эне үйдөн кызды тарбиялаш керек. Эне үйдөн ошол кызды кийинки келечегин ойлоп, болочокто эне катары, келин катары кандай болуш керек деген ошол эне айтыш керек да. Ал үчүн биздин энелер өздөрү сабаттуу болуш керек да. Ошон үчүн агай ушул максаты энелер мектеби жөнүндө сөз болуп атканда мен айтып атам. Ошо энелер окуш керек. Ошо энелер өздөрү билиш керек. Анан алып балдарына айтыш керек. Ошону
Ошон үчүн учурда ошо кыздарды айтыш керек да. Мейли ошол мектепте дагы айтышыбыз керек. Мен мугалимдерди четте калсын деген деп айтпайм. Албетте мугалимдер, класс жетекчилер дагы тарбиялайт берет, айтат кеңешин, кеп кеңешин. Бирок эненин айткандай болбойт деп ойлойм да. Ошондуктан үйдөн тарбия башат, үйдөн башталат дегендей, эне айрыкча кыз балага эненин тарбиясы керек. Ошондуктан биз могу китепте да жазылган, айтылып жатат, энени тарбиялашыбыз керек да. Ошо азыркы мезгилде ошо эне мектеби өтө зарыл. Сиз айтып атасыз, ушул мисалы кыз бала үчүн өзгөчө эненин ролу, ошол учурда жоопкерчилик абдан чоң экенин. Бирок биз көрүп жүрөбүз, мисалы коомчулукта да айрым ата эне эмне дейт, кызым мени укпайт, ал өзүн билгенин жасайт деп, ошол жоопкерчиликтен качып, кайсы бир деңгээлде өзүнүн алсыз экенин көрсөтүп кояткан жокпу? Анан мисалы бул канчалык деңгээлде туура же канчалык деңгээлде туура эмес болсо, анын кесепети кандай болот? Эгерде ошол кыз бала тил алыш үчүн ата эне эмне кылыш керек анда? Балким ошол өзүнүн ыкмасын өзгөртүшү керекпи? Эми илгертен калган макал бар эмеспи? Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт дегендей. Баягы келин алсаң деле баягы келиндин энеси кандай экен деген, баягы энеси кандай тарбиялаган экен деген сөз болот эмеспи? Чындыгында эле сиздин айтканыңыз деле туура. Азыркы учурда бизде баягы нарт населдүү чоң апаларыбыз азайды. Ушундай энелерибиз да кыздарына баягы тарбиясына кичине баягы сөз өтпөй калган учурлар деле кездешип атат. Тилекке каршы. Ага, эмне себеп болуп атат? Эми биздин ушул азыркы энелерибиздин мурдатан алган өзүнүн жетишпегендиги да, баягы тарбия берүүдөгү мындай билбестиги деп ойлойм да. Мисалы мына 18-19 жашынан турмушка чыгышат кыздарыбыз, өздөрү бала бойдон чыгышат, өздөрү эчтекени билбей туруп чыгышат мисалы. Алар кыздарына эмне тарбия беришет? Ошондой эле энелер деле ошого даяр болушубуз керек болуп атат да. Ошол маселе энелердин көйгөйү болуп аткандыктан бул кыздар тарбиясы аябай чоң көйгөй болуп атпайбы? Ошондуктан ошо агайдын айткан ошо чын келип атат да. Агайдын айтуусу боюнча биз ошо энелерге кеңеш беришибиз керек болуп атпайбы? Ушул маселе көйгөй бойдон калып атат, азыр баардык коомчулукта негизи баардык эле жерде ушул көйгөй бойдон калып атат да. Чындыгында балдарыбыздын тарбиясына коомчулук азыркы могу аламдашу доорунда мезгилдин өсүпөнгөнү ушунун баары тескери таасир тийгизип атпайбы балдарыбызга? Толуктап кетсем болот. Ушул сурооңуздарга кошумча айта кетсем, ошол жана жогоруда айтып кеттим го, агай болочоктогу энелерди, кыздарды, болочоктогу энелерди тарбиялоодо көп айтат, кругозоруңарды өстүргүлө, билимиңерди өстүргүлө деп. Азыркы кезде могу аламдашуу доорунда аябай могу технологиянын заманында маалымат көп болуп атат да. Мисалы кыздар көп эле маалыматты уже булар телефондон, телевизордон алып коюп атышат да, ужечи. Өтө мындай маалымат көп, интернет көп. Ошондуктан мен ойлойм, ушул энелердин өздөрүнүн кругозору, билими жетпей калып атат да. Бала тарбиялоо. Баланын, кыздын, баланын эмесине жетпей. Себеби алардыкы, алар телефондон, телевизордон алып, энелер билбеген нерсени, көп нерсени уже алар билип коюп атышат да. Ошондуктан замандан артта калбай, энелер дагы, ата энелер дагы өздөрү ушул билимин жогорулатып, кругозорун дайыма өстүрүп туруу керек деп ойлойм да. Бала менен ортодо сүйлөшкөнгө мындай бир жалпы бир тема болсо, ошол жөнүндө эне дагы сүйлөшүп кете алыш керек да. Алар энелерден ошол керектүү эмесин ала албагандыктан анан башка жакка бурулуп кетет го деп ойлойм да. Ошол себептен агай ошого да басым жасайт, дайыма жанагы кругозоруңарды, билимиңерди өстүрүп тургула депчи. Силер балдарыңардан артта калбашыңар керек деп. Бул жагынан экинчиден дагы ушу үй бүлөдө бала менен кыз менен бала эненин ортосунда, негизи бала менен эненин ортосунда баарлашуу жок болуп жатат да. Себеби эн ата баягы эле күнүмдүк оокатка, күнүмдүк баягы турмушка тиричилик менен алаксып эле тарбияны экинчи планга коюп койгон болуп атабыз да. Бала мектепте окуйт, мектептен тарбия алат деп эле ошого чектеп коюп атышат эн аталар. Үйдө эң биринчи кезекте ошол балага көңүл бөлүшүбүз керек. Бала менен баарлашып туруш керек, алардын ички сезимин билишибиз керек, алар эмнеге муктаж экенин билишибиз керек. Ошол кезекте мисалы кызга бир кандайдыр бир кеп кеңеш керек болуп калгандыр, андай жок болгондуктан алар башка жактан, көчөдөн, досторунан алып атышаттыр да, мындайча айтканда. Ошондуктан ошол үй бүлөдө энени биз сездиришибиз керек да, эне тарбияны бериш керек, жоопкерчиликти коюшубуз керек. Ал эми ошол мисалы энелер мектеп ачылгандан бери ошо балдарды тарбиялоодо кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалдыбы? Ошол барып келген жөнүндө ошол боюнча айтсаңыз, эгерде чыны менен натыйжалуу болуп атса,
анда бул нерсени балким жайылтуу колдоого алардык деп ойлойм. Албетте ошол энелер мектебин ачып окутуп баштагандан кийин мындай окуучулардын, балдардын жүрүм турумунда, сабакта билимге кызыгуусу, тарбиясында мындай кандай десем резко бир өзгөрүү байкалганда, анан мен өзүм окуу эмгек жолумду алгач ошол апрагайдын колунда баштадым, ошол гимназияда. Ошол жерде өзүм мындай мугалим катары дагы иштеп жүрүп көрүп байкап калдым да. Бизде мисалы баягы бала сабакка билим алууга даяр келет да. Дептерим калып кетти, китебим калып кетти, даяр эмесмин деген маселелер жок да уже. Анан кийин дагы бир эмеси, энелер мектеби ачылганын жакшы бир эмеси, жыйынтыгы энелер келип балдардын сабагына дайыма стабилдүү катышып турушат. Бир айда бир жолу кээ бир активдүү энелер бар, жума сайын келип катышат аябай. Алар келип катышып, балдары эмнеден кыйналат, кайсы жерден кыйналат, эмне көйгөй бар, мугалим менен дайыма тыгыз иш алып барышат да. Андан кийин жыйынтыктары боюнча айтып кетсек, Олимпиаданын номер 3 гимназиянын окуучулары дайыма стабилдүү республикада байгелүү орундарды алып келет. Жалпы республикалык тестирлөөдөн дагы жылына стабилдүү бүтүрүүчүлөр 90-100% жогорку окуу жайларына бюджеттик бөлүмдөргө өтөт да. Демек буга мисалы буга дагы бир айта кетчү нерсе, 75 студент азыркы күндө мед академияда билим алып жатышат да. Алдылар бүткөндөрү уже врач болуп иштеп жатышат. Манас университетинде, Кыргыз улуттук университетинде, Славянскийде, андан сырткары чет өлкөлөрдө Америка, Европа, Россия, Корея, Кытай деген сыяктуу чоң мамлекеттерде бюджеттик негизде билим алып окуп жатышат да. Мына ошолордун бардыгы бул ошол апрагайдын энелер мектебинин таасири болуп атат да. Себеби үй бүлөдө мисалы билим багуулугу жолго коюлган да. Үй бүлөдө мисалы билим багуулугу болбосо, ал жерде мисалы баланы дагы кызыктырып кетиш кыйын болот да. Мисалы үйдө ата эне өзү аябай мисалы ошого кызыктар, агайдын эмеси кеңеши боюнча балдарына атайын бир режимдер түзүп беришет да. Мисалы бир күндө 3-4 саат сөзсүз ата энеге жардам берет бала үй жумуштарына. Андан сырткары дагы 3-4 саат мисалы сабак даярдоого убакыт бөлүнсө, дагы анан мисалы арада сейилдөөгө, спорт менен машыгууга, ушундай сыяктуу күндөлүк режимин дагы түзүп беришет да. Бул жерде ошол балдардын тарбиясы боюнча ата эне өзү мындай эң биринчи ошол кызыгыш керек да. Ошолордун бардыгы ушул энелер мектебинин таасири да, ошол жардамы. Динара айым, айтсаңыз, учурда мисалы кыз баланы тарбиялоодо ата энелер деги коомчулук кандай, мындай тоскоолдуктар же кандай көйгөйлөргө туш болот? Балки мисалы ата эне берген тарбиясын кыз бала интернет аркылуу жокко чыгарып кояткан жери болушу мүмкүнбү? Балким көзөмөлдөй албайт же айлана чөйрөдөн таасир алып аткандыр. Бир мамлекеттик бир деңгээлде бир саясат керекпи деген суроо. Ооба, сөзсүз керек. Азыр ушул балдар тарбиясы, кыздар тарбиясы негизи бир мектептерде чоң. Ошол кыздарды тарбиялоодо ошол мектепке эле баарын тең түртө салбастан, мугалимдикинде жоопкерчилигине коюп койбостон, үйдөн ошол эне ата жакшы тарбия бериш керек да. Эне ата өзү окуш керек, эне ата өзү сабаттуу болуш керек, эне ата өзү тарбияны бергенди билиш керек өзү үйдөн. Анан мен ошо айтарым, ата эне өзү көп көңүл бөлбөгөндүктөн тарбиянын начардыгынан кыздар балдарыбыз ушундай жанагындай терс сапаттарга ээ болуп, терс тарбияларга ээ болуп атышат да, мындайча айтканда. Эгерде биз ушул агайдын эне мектебинин боюнча энелерибизге жакшы тарбия берип, кеңеш берип, мектептерде ошо энелерибизди окутсак, ошондо бизде жакшы жыйынтык болуш керек деп мен сөзсүз түрдө ишенип кетем да. Демек бул энелер мектебинин бардык эле катышуучулары анын жайылтылышын каалайт экен да. Айнур айым, айтсаңыз, ошол энелер мектеби канчалык деңгээлде жайылып жатат бүгүнкү күндө Кыргызстанда? Кайсы жерлерде ачуу пландалууда алдыда? Жакшы суроо болду. Энелер мектеби бүгүнкү күндө жайылуусу боюнча айтсак, азыркы күндө технологиянын заманы, жанагы WhatsApp, Facebook деген группалар бар, сеттер бар эмеспи? Ошол аркылуу карантин мезгилинде кандай десем, бизге мындай плюс жактары да болду да. Ошол мезгилде энелер мектебинин WhatsApp'та группалары ачылды дагы. Ошол жерде бүтүндөй жети дубанга тегиз жайылып баштады да.
эң алгач энелер мектеби деп группа ачтык WhatsApp'та. Ал жерде Баткен облусунун гана мугалимдери энелери катышты да. Андан кийин ал группалардын ссылкаларын жанагы бүтүндөй республикалык мугалимдердин группаларына жөнөткөндөн кийин 7 дубан боюнча кошулуп баштады. Мисалы азыркы күндө Чүй, Нарын, Ысык көл, Талас, Жалал Абад, Ош бүт облустарда кенен жайылып баштады да. Мисалы бул Динареже Чүй облусунда Сокулук районунан бизге кошулгандан кийин эмне себептен бизге бул жөнүндө маалымат жок деп аябай кызыгып жакшы кабыл алышты да. Анан аябай кызыгып активдүү катышып үйрөнүп башташты. Анан эне мектеби 7 дубан деп WhatsApp'та өзүнчө дагы группа ачып, ошол 250 мугалим катышкан жала мугалимдер үчүн ачылды да. Ал жерде ошол энелер мектебин буга чейин ачып иштетип жаткан мугалимдер анан жаңадан ачабыз деген мугалимдердин башын бириктирип, алар тажрыйба алмашып, ошону үйрөнүп, өздөрүнүн мектебинде айылында ачып башташты да. Азыркы күндө анан дагы айта кетчү нерсе, Жалал Абад облусунда Сузак районунда Кулбайлуу деген айылда Эркингүл Маматова, анан Нургүл деген эжейлер өздөрү бир үйдү алып ремонттошуп, ошол үйгө энелер мектебин ачышты. Энелер мектебин ачышып, ал жерде азыр өздөрүнүн ошол районундагы энелерди окутуп жатышат. Аябай кызыгышып, ушунчалык жакшы катышып атышат. Алар бизге ошол сүрөттөрүн, видеолорун жиберип турушат да. Андан сырткары Нокен району боюнча Венера Борбиева деген эжебиздин группасында окуп тарбияланган дагы бир эне Гүлназ эжей Американын элчилигине проект жазып, ал жерден энелер мектебинде 100 энени окутуу боюнча грант утуп алды. Жакын арада алар дагы окутуп баштайт. Ошол 100 энени Нокен району боюнча алар ушул китептердин анан энелер мектебинин программасы чыккан быйыл. Энелер мектеби, ата энелер мектеби программасы, мына ушул программанын негизинде, ушул китептин негизинде ал жерде энелерди окутуп башташат да. Андан сырткары Талас облусунда Салтанат Бейшенова деген активдүү катышкан энелерибиз бар. Ал дагы аябай жакшы иштеп атышат. Ушул китептердин негизинде ал өзү видео сабактарды тартып даярдап, өзүнүн WhatsApp группаларда, YouTube каналдарында бөлүшүп турат. Андан кийин ал Талас облусунда буга чейин ушул энелер мектеби боюнча, апрагайдын тажрыйбалары боюнча маалымат жок койсо экен да. Анан алар уккандан кийин аябай кызыгышып, бизге керек экен, биз үйрөнүшүбүз керек экен деп алар кызыгышып, аябай активдүү катышып башташты да. Анан ошол Талас облусунда азыр бүгүнкү күндө ар бир райондо ушундай энелер мектеби WhatsApp'та группалар ачышып, окутуп жатышат да. Анан Ысык көлдө дагы, Ысык көл облусунда дагы жайылып баштады. Ысык көл облусунда дагы Элмира деген эжебиз жакын арада ушундай энелер мектебин өзүнчө бир имарат алып ачам деп даярданып жатат. Демек бул ошол энелер мектебине кызыккан ата энелер, мугалимдер абдан көп экен да. Айтсаңыздар, бул система кандай иштейт? Анан мисалы тандап алуунун жол жобосу кандай? Мектепке тандап алуунун жол жобосу. Ата энелердеби? Ата энелерде бар. Бул жерде ата энелерди тандап алуу деген неме жок. Бул жерде мисалы ошол класстагы мисалы мугалим эгер өзү ачса, өзүнүн классындагы окуучулардын бардык ата энелерин окутуш керек да. Бардыгын эле ошол маалыматты жеткирип. Ошол жерде суроо, мисалы ошол мугалимдер ошол нерсеге дарамети жетеби? Эжеке айтып кетти, баарын окутушу керек деп. Биздин ата энелер угабы мугалим деген суроо да жаралбай койбойт да. Угат, укмактуусун абдан кызыгып жатышат да. Эми мектеп администрациясы менен чечишет. Ошол энелер мектеби жетектеген координатор же класс жетекчилери жаш өзгөчөлүгүнө жараша башталгыч класска өзүнчө, чоң класстарга өзүнчө кылса болот, же болбосо ар бир класс жетекчи өзүнүн класстары менен өткөзсө болот. Анан ошол мектепте дайындаган координатор болот. Ошол координатор баарын бөлүштүрүп, программасы менен тааныштырып өткөрсө болот. Анан мен да айта кетерим, ушул Чүй областында дагы ушул агай жөнүндө, агайдын усулдары жөнүндө маалымат жокко эсе болчу. Анан биз ушул 3 ай эмгек өргүү учурунда ошо бекер жатпастан ошол группага кирип таанышып, анан башка мектептерге дагы группа ссылкаларды жиберип тааныштырып, агайдын ушул акыл эмгек маданиятын, устаттык өнөрү сабагы боюнча өзүн өзү тарбиялоо, анан ушул эне мектеби боюнча сабактарды өтүп жаттык. Бекер өткөргөн жокпуз ошо эмгек өргүүбүздү. Китептерин алдык.
эми бара бара ошол мектеп администрациясы менен сүйлөшүп азыр эми аралыктан окутуу болгондуктан мындай онлайн сабактар менен баягы маалымат берип баштап атабыз. Эми буюрса эгерде ачылып калса анда кадимкидей сабактарды өтөбүз. Эгерде Кудай буюрса ачылып калсын деп жатабыз, бирок эми болбосо анда онлайн сабактар менен акырын өздөштүрө беребиз деген оюбуз бар. Чүй областы боюнча айтып жатам да мен. Бизде анткени агайдын бул усулдары абдан керек, бирок азыркы маалда биз буга чейин биз билген эмеспиз. Биз муну жайдан баштап таанышып атабыз. Демек кызыгуу көп мугалимдер Кызыгуу абдан көп. Айтсаңыздар, мисалы учурда биз эми кыз баланын тарбиясы тууралуу сүйлөшүп атабыз да, көбүрөөк энелер мектеби да кезек берип атат. Анан кыз бала жашоодо деги эле турмушта, ал балким студент кезинде болобу, жумушка орношкон кезде болобу, кыйналбай жашап кетиш үчүн, мисалы элдер менен тил табыша билиши үчүн учурда кандай көндүмдөрдү өзүндө өнүктүрүшү керек? Ата-эне мындай бир багыт бериши зарылбы бул маселеде? Сиз кандай ойлойсуз, эмне арайым сизден баштай алгач? Албетте зарыл. Кыз балага деген багыт берип туруш керек. Эне үйдөн эне багыт берип туруш керек. Ошо көндүмдөрдүн өнүгүүсүн демек көзөмөлдөп, үлгү болуп, ооба, агайдын айтуусу боюнча ушул мына китепте да айтылып атат, агай ата-эне өзү үлгү болуш керек деп атат эмеде, үй бүлөдө депчи. Мисалы ата-эне өздөрү терс сапаттарга ээ болсо, алдым жуттум болсо, туура эмес иштерди кылып атса, мисалы туура эмес терс сапаттарды жасап атса, бала каяктан үлгү алат деп. Ошондуктан ата-эне өзү балдардын көз алдында бул көзгү деп атат. Ата-эне өзү жакшы сапаттарын көргөзүш керек балдарга деп жатат да. Ошону көргөн бала ошол үйдөн ошону үлгү алып, ошондой болуп чоңоюш керек деп. Дагы ушундай билимдүү, илимдүү, мындай ушундай жакшы кадыр барктуу адамдарды дагы чакырып үйгө ошолордун акылына сатын уктуруп дегенде ушундайга аракет кылыш керек экенбиз да ата-энелерчи. Анан ушунун баары тең тарбияда ушуну көрөт да кыздарыбыз, балдарыбыз. Ошон менен биз бул кеңештин баарын биз ата-энеге айтышыбыз керек. Чындыгында биз азыркы үй бүлөлөрдө, кээ бир үй бүлөдө ата-энелер ушундай кылбаса, чындыгында баягы азыркы заман мезгил менен баардыгы эле баягы оокат жай тиричилик менен алышып, балдарга көп көңүл бөлүнбөй калган. Ушуну мен баса айтар элем да. Биз ошол эне мектебинде ушуну биз ата-энелерге көрсөтүп, мисалын да келтирип, баса белгилеп ата-энелерге айтышыбыз керек. Ата-энелер азыр биз эмне ушуну билген жокпуз, ушундай турбайбы деп ал эмес. Мен өзүм дагы азыр окуп жатып, ушу эне мектебин таанышып жатып, мен өзүмдүн да терс сапаттарым бар экенин билип. Анан уулум дагы апа сиз өзгөрдүңүз дегенде, бир уулум бар 11 класста. Ушундай өзүбүздөн башташыбыз керек да, мисалы. Кадимкидей ошол эне мектебинде окуган ата-энелер сөздөрү өзгөрөт. Демек бул жерден эмне кандай жыйынтыкка келсек болот? Кадимки эле биз колдонуп жүргөн телефондор дагы улам жаңы мууну жаралып жаткан сыяктуу, ата-эне дагы билим берүүдө, ошол тарбиялоодо өзүн бир мындай жаңылап турушу керек экен. Түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Мындайча айтканда ушул агайдын усулдары менен биз ушул келечекте бул абдан жакшы натыйжа берет. Ал эми сиз ошол айнура айтып кетсеңиз, колуңузда көрсөткөн китептерди биздин көрөрмандар, биздин угармандар кантип алса болот? Негизи бул болобу? Ооба, болот. Бул китептерди анан номер калтырсам болобу силерге? Ошо ссылка кылып койсоңор, ошол номер менен байланышсаңыздар болот. Китептер бар сатыкта. Ата-энелер сиздер үчүн деген бул китепти. Анан могу программа боюнча айта кетсем, бул программада эң алгач ошол энелер мектебинин максаты берилген, түзүлүшү кантип баштаса болот, кантип уюштурат. Андан сырткары энелер мектебинин программасы берилген, балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алып. Мисалы, бала бакчасынан баштап 11 класска чейинки балдарды кайсы темаларды колдонуш керек. Мисалы, 1 класска колдонулуучу темалар амалияттык иштери берилген. Мына ушинтип 11 класска чейин анан балдар бакчасындагы балдарга тиешелүү темаларды даяр бөлүнүп берилген да. Бул программа менен бул китеп экөө, мен ойлойм, бул сөзсүз ар бир эненин болочоктогу эненин колдонмо китеби болуп калса жакшы болот да. Бул дагы бир өзгөчөлүгү, бул китептер чет элдикинен которулуу эмес, мындай биздин менталитетке туура келе турган жергиликтүү тажрыйбанын негизинде көп жылдык эксперименттин эмесинде жазылган китептер да. Сөзсүз мындай эффект таасир берүүчү китептер да.
буларды мен ойлойм ар бир кызга алып берсек, анан азыркы күндө китеп берүү, китепти белекке берүү деген немелер чыгып атат го. Ошол эмеде жаш үй бүлөлөргө, жаш энелерге, жаш кыздарга мына ушуларды дагы мисалы белек катары берип турсак өтө жакшы жардам берет дейм да. Сиздерге чоң рахмат. Биз убакыт чектиргендигине байланыштуу программабызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угармандар жана телекөрүүчүлөр, биз убакытка байланыштуу программабызды чектейбиз. Сиздер Марал радиосунда Тарбияда танапис жок программасын угадыңыздар. Аны мен Айжамал Толубай алып бардым. Ал эми түз эфирдеги талкуубузга бизде Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын Саадаш Абдулдаева атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Динара Сарбашева, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Габыр Мадаминовдун окуучусу шакирти мугалим Айнура Каландарова айымдар бизде конокто болду. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кадырман угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер программаны кайталап Маралдын Facebooktагы баракчасынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.